анан алтын сөйкөмдү чечип алышты да, чечип бердим. Анан бербей коеюн десем, отделениеге алып барып камайт. Камап отурганда убакыттан утурам. Убакыт дарылайт деп айтат го, бирок билбейм да качан дарылайт. Мен ушул апамды эстебегенмин. Бир да күнүм өтө элек да. Инсандар мындай эфирде сүйлөгөндө айтып калышты эле, мен мындай апам өтүп кеткенде сындым депчи, анан сынган эмне болду экен деп коет элем да. Анан көрсөм сынган ушул экен да, мындай. Эң сулуу кымбат мага бергенин эмдин, өмүрдү берген белегин, катырып канатымды өстүргөн өзүң, таманы дейиш эне менен. Сага карап өзүмдү түздөп келемин, асыл сөзүңдү эле мен кубат берерим. Аламдан бийик болгон асыл энекем, таба албайм сиздей. 24 августта Кудайым буйруса теплоходдо 3 сеанс менен концертим өткөнү турат. Концертимдин кадырлуу коногу, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон биздин мыкты ырчы жигитибиз Ильяс Абдыразаков менин кадырлуу коногум болуп, Кудайым буйруса концертте бир сахнада ырдайбыз. Мына ушул видеонун астына эң жакшы жазган комментарийге бирөөсүн тандап алып бир билет белекке бересизби? Берем. Чакыруу билет. Ким биринчи эң жакшы жүрөккө жеткен сөздөрдөн комментарий калтырган болсо, мына ошол конокко бизден бир билет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгемендүүлүк күнүн утурлай хитрлардын аткаруучусу, маданияттын мыкты кызматкери, алтын үн номинациясынын ээси Зина Абдубакунова эмгекчил элден сыр курап, сиздер үчүн ыр сынат. Кыз жандардай болчу элек, айрылган жолдорго эмне себеп? Жүрөгүмдү кыйнап жараларын, жан дүйнөмдү дары таба албадым. Алыстаса менден карамын, кызганамын, күйүп жанамын. Ак кемеде, дарыя бойлой, ак дастаркондон даам сыза, жан дүйнөңүздөрдү ыр майрамга бөлөңүздөр. Кеченин ардактуу коногу кыргыз эстрада ырчысы, легендарлуу Ильяс Абдыразаков. Ошондой эле кечени сахналаш достору коштойт. Бакытбек Ырсалиев, Гүлбарчын Ботобаева, Рахатбек Сейтек уулу, Жакшылык Койчубек уулу, Гүлмира Төлөгөнова, Эрмек Асанов, Нурия Жеңишева. 24 август 3 сеанс. Биринчи сеанс 10:30дан 16:00-га чейин. Экинчи сеанс 17:30дан 23:00-га чейин. Үчүнчү сеанс 23:30дан таңкы 5-ке чейин. Алып баруучулар Тынчтык Жолдубаев жана Таалайкүл Токтобекова. Кечени кызыктуу оюн зооктор жана белектер коштойт. Билет баасы дастаркону менен болгону 2,5 миң рубль. Дариги метро речной вокзал, причал Северный речной вокзал. Байланыш номерлары экранда. Саламатсыздарбы, Алсы медиа каналынын катталуучулары. Бүгүн бизде студияда өзгөчө коногубуз бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле көптөгөн хитрлардын аткаруучусу, ырчы, таланттуу, Москва тамада борборунун таланттуу ырчы айымы, маданияттын мыкты кызматкери Зина Абдубакунова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Каналга катталып лайк басып, биз менен бирге болгонду унутпаңыздар. Кызыктардын баары алдыда. Саламатсызбы, Зина эже? Биздин студияга кош келиптирсиз. Чакырганыбызга жок дебестен келгениңизге сизге чоң ыраазычылык биринчиден. Чоң рахмат, кош келдик. Саламатсыңарбы, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жалпы Алсуу медиа каналынын көрөрмандары, баарыңыздарга кутман күн. Катталуучулардын көбүнө эле азыр кызык болуп атат да. Зина Абдубакунова кайсыл жактан болот экен, кайсыл жактын кызы болот экен депчи, ошолсуңарда өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүм Айтылуу Нарын шаарынын Кочкор районунан тургун болом. Өзүмдүн оорум айтып кетсем Саякмын. Чумгала төрөлүп турмун. Анан азыр учурда бирок балалыгым Кочкордо өттү. Учурда Кочкор районунда жашайм. Кочкорлук болуп төрөлүп, Кочкордо жашап, Кочкордун кулуну болуп калганыма сыймыктанам.
нарындын кызымын. Эң сонун эжеке. Москва шаарында канча жылдан бери жүрөсүз? Кайсы жылы келгенсиз? 2003-жылы биринчи жолу Москвага келгем. Бирок эми дайыма бул жакта жашабастан келип кетип жүрөм. Бирок келгенимдин ошо эң алгачкы 2003-жылы келгем. Учурда чыгармачылык менен алек кылам. Андан тышкары ошол подработкаларга эми баардык эле мекендештер сыяктуу мен дагы кошумча ишим бар өзүмдүн. Эң сонун эжеке. Анда ошол 2003-жылга кайрылсак. Мен негизи өзүм ошо 2003-жылы биринчи келгенде эле ушул биякта Москвада Черкиз деген базар бар эле, Черкизовский рыногуна келгем. Азыр эми көрөрмандар айтат болуш керек, келе калып эле кантип базарга туруп кал депчи. Ошо көрөрмандарга мындай түшүнүктүү болуш үчүн кеңири айтып койсом, ушул Москвага келишимдин бирден бир себеби ушул Нарындын кызы Керез деген эжем бар эле. Москва шаарында посольствода 20 жылдан ашуун администрация бөлүмүндө иштеп жүрдү. Азыр учурда пенсияда, ардактуу эс алууда, тайене болуп Кыргызстанда жашап жатат. Бирок үй жайы баардыгы мына ушул Москва шаарында. Мына ушул эженин колдоосу, чакыруусу мага ушул бир туугандык, эжелик мээримин берип, ошо үйүндө жашатып келгенде мына ушул эженин контейнери бар эле. Черкиз рынокто мына ошол контейнерине мени алгачкы ошол мен өзүнүн ордуна тургузуп, контейнерге иштетип, сооданын көзүн ачып, мына ушул жерден соода кылып мынтип иштесең болот деп мага аябай энелик мээрим берген. Мына ушул эженин аркасы менен келип мен көп кыйынчылыкты көп сезе берген жокмун. Анткени ушул эжемдин үйүндө жашадым, тамагын ичип, көп мага колдоо көрсөттү. Ар дайым ушул Керез эжеме азыр деле аябай мамилем эжесиндей чоң рахматымды айтам. Мына ушул ийгиликтеримдин башаты ушул эже болсо керек дейм да. Москвага келип акча тапканды үйрөндүм, кантип иштешти, эмне кылыш керек. Анан базар жабылгандан кийин дагы өзүнүн ар жака жашоо уланат дейм. Дагы башка тармакта иштедим дегендей. Ошо алгачкы ушул Керез эжемдин жардамы менен келип калгам Москвага. Эң сонун. Эжеке, ушул азыркы учурда деген Москвада аябай эле рейстер, документ көйгөйү, ушул маселелер аябай эле күчтүү көтөрүлүп атпайбы? Сизде азыр документ жагынан кандай кыйынчылыктар жокпу дегендей? Кыйынчылыкты мен ошол эч ким көрө электе мен көрдүм го дейм. Ошол 2003-жылдары келгенде ошо милиция жагы өтө татаал эле. Эчтен мисалы базардан келатып нан унутуп кала турган болсок, кайра магазинге чыгыш мүмкүн эмес болчу. Эртең менен машина менен аңдып келип, аркабыздан кармап, базардан чыгып атсак кармап, кирип атсак кармап, ал кезде мындай азыркыдай эмес экен да, рейд өтө күчтүү болчу да. Эшикке чыга албай калганбыз. Күнүгө 2 жолу кармалган күндөрүм болгон. Ал кезде сөз деле акча эмес, колуңда эмне болсо ошону берсең дагы ошого ыраазы болгон милициялар бар болчу да. Эсте калган бир эми айтып берейинчи, убагында ыйладым, бирок азыр күлүп гана эскерем да. Бир күнү түшүп калдым колуначы, эртең менен таң атпай саат 5:30 келатып колуна түшүп калдым. Анан акчам жок, акча албай чыгыптырмын. Акчам жок эле. Анан эмне берем деп турсам, мен сөйкөмдү көрүп калышты да кулагымданчы. Анан сөйкөңдү эле бере берсең болот деп, анан алтын сөйкөмдү чечип алышты да. Чечип бердим. Анан бербей коеюн десем, отделенияга барып камайт. Камап отурганда убакыттан уттурам. Мейли отура берейин, бербейм дейин десем, базар ачылбаса, ал кезде чоң суммада аренда төлөйт элек. Анан бир күн убактым отделениеде өтсө, тияктан минуска түшүп калгантам. Аны кайра кууп жетиш аренданы. Акчадан эле күч келет эле да аябай. Эртеси минуска түшүп калбайын, кой дедим да, анан эмеси кетсин деп анан сөйкөмдү чечип бердим. Кой берди. Анан барып убагы менен базарды ачып соода кылып калдым. Кечинде кетип атсак деле аңдып күтүп, агесте деген кыргыздар өтө аз болчу да. Анан бирин серине элек. Ошон үчүн бат кармалчу окшойбуз да. Или ошол кезде ошондой беле текшерүү билбейм да, биз өтө кыйналдык. Анан кой деп анан айлам кетип, анан кой гражданство албаса болбойт экен деп анан мен Россия жарандыгын алгам. Учурда азыр мен Кыргызстандын дагы бул жактын да жаранымын. Буйруса мына азыр пайдасы тийип атат. Кийин деле 2003-2005 базар жабылгандан кийин деле биз айлыкка жумуш издей баштадык да. Анан ошондо кыргыз жараны эмес, орус жарандыгын алчу айлыккачы, жакшы айлыкка. Жакшы жумушка орус жаранын алчу, мындай мага пайдасы жакшы эле тийди да.
Анан азыр эми кыйналбайм, азыр раз эле алып турмун деп бир чети сүйүнүп калам. Азыр учурда өтө кыйын болуп атпайбы документ эмесичи, ооба туура. маселеси. Алтынды айтып атпаймынбы? Анан мен квартирага келдим да кыздарга айттым, кыздар, милицияларга мен алтын сөйкөмдү чечип алышты, бердим. Мындан ары тагынбай эле коелу, чогултуп андан көрө катып коелу да, кийин кетип аткан тагынып кетебиз деп мен кыздарды бир жашаган 2 кыз, анан ага өзүмдүн байкемдин кызы болуп баарыбыздын алтындарыбызды чогултуп эмеге платочкага салып бир чүпүрөккө ороп туруп анан бир урнулбаган сумка бар эле да. Ошо сумканын чөнтөгүнө салып койдук. Анан салып коюп анан жүрсөк бир күнү ошо комнатада бир кызыбыз депортация болуп калды. Анан келип депортация болдум, эртең кеткен таам деп калды эле. Колдоп коштоп баягынын кийим кечектерин салышып, антип мынтип, анан кийимдери батпай калып атпайбы, каяка салышын билбейчи. А мен баягы сумканы алып чыгып атпаймынбы? Мыякта урнулбаган сумка турат, мога эле салып кетип калган каткан деп баягы баарлап сумкасына салып берип, узат тийебиз. Узат тийгенден кийин канча бир эме өткөндөн кийин анан эстеп атпайбызбы? Сумка баарыбыздын алтыныбыз кошо кеткен ошо кыз мененчи. Алга жыргаган турбайбы? Ал кезде ооба аябай ыйлап, эки-эктен урушуп, сен кылдың, мен кылдым, бербей эле койбой, ошондо немеге тийбей эле койбой деп аябай ичара эме болгонбуз. Анан кийин эстеп күлдүк. Ошентип ал кызда деле күнөө жок, эми мурдап кеткен жок, просто сумканын чөнтөгүнө салган үчүн кошо кетип калды да. Ошондой учур болгон, милициядан аяп үйгө катып койгон жерибизден бир кызга берип койгонбуз да. Ошол кызыктуу. Бир күнү дагы ментерге түшүп калдык. Түшүп калсак элек кыргыздар ошо түшө берип штрафтын кыргызчасын садага деп үйрөтүп коюштур да, анан садага бер деп эле атышат. Садага эмне деп коем, штраф деп коюшат. Көрсө ошону садага деп кыргыздар үйрөтүп койгон туруп, анан күлүп атабыз. Мына садага деп туруп, 500 рубльдан 1000 рубльдан кылып берип анан чыгып кеткенибиз эсимде да. Ошентип орустун милицияларына да үйрөтүп койгон кыргыздар садага деп. Азыр жолуктурсаң 1000 сом бер дешет го. Кыргызча үйрөнүп калгандарын айтсаң, садага бер деп коюшат. Ошону күлгөнбүз. Анда эмесе эжеке ушул чыгармачылыкка өтсөк. Чыгармачылыкка кандай аттанып калгансыз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Чыгармачылыкка мен негизи бала кезден эле ырдап келем. Бала кезден эле ар кандай мектепте кружокторго, ар кандай ийримдерге катышчумун, активдүү катышчумун тим эле. Башка сабактан кыйратпасам дагы, ошо музыка сабагы мен үчүн тим эле жан дүйнөмө жакын болчу да, өтө. Ошентип ырдап жүрүп анан 9 класска келгенде, 9 класс окуп калганда биздин районанын Күлгүн жаш деген ансамбль бар эле. Райондун чоң район да. Мына ушул районанын ансамбльна мен солистка болуп сабактан тышкары иштедим. Сабактан барып, катышып, репетицияга барып, анан мен ал Күлгүн жаш ансамбльиндагы агайлар менен чогуу гастролдорго чыгып, ал кезде Ташкент деген шаарга, Алматы, дагы бирин экинчи шаарга эсимде жок азыр. Барып, ошо гастролдоп келгенбиз. Ошо кезде Жаштык рахаты деген бир жакшы жаңы бир агай Жалил Садыков драматург агайыбыздын калемине таандык. Ошо Жаштык рахаты деген чыгармасын ошол агай менен ырдап, ошол автордун колунан грамота алып, аябай биринчи жолу сүйүнгөнүм эсимде да. Ошо 9 класста эң алгачкы сахнага чыккам. Турмушка чыккан соң чыгармачылыгымдын баары калды. Турмуш түйшүк, балалуу болдук дегендей жашоо шарт менен чыгармачылыкка такыр көңүл бурулган жок. Анан бөйрүсү анан кийин баары бир баягы жан дүйнөм музыка деп чыгармачылыгымды ырдайынчы деген бягымда нерсе турду да. Анан кайра аттанганда кербезим. Анан буюрса мына 2018ден баштап, 19дан баштап кайра кириштим десем болот. Мен билем, ушул көбүнчө Instagram, TikTok'уңузду карап жүрөм. TikTok'тон мисалга келтирсек, TikTok деле алганда аябай көп адамдар сагынам деген ырыңызды аябай ырдап жүрүшөт. Ал кезде эстетип кыйнанбачы, айыккан жаранын ырбатпачы, ал күндөн алыста барам жүрөм, алтыным кыйнабачы. Андан сырткары сиз биринчи концертиңизди өткөзгөнсүз. Ошол биринчи концерт өткөндөн кийин эле пауза болуп калды да, кандайдыр бир сиздечи. Мына ошолор боюнча айта кетсең. Ооба, мен чыгармачылыкты негизи ошол айтылуу ушул ырлардын чыгармачылыгымдагы бир альбом болуптур азыр ырларым. Ошол ырларымдын жаратмандарына ошо учурдан пайдаланып чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол ырларымдын авторлоруна
ошо обунун жазган ошо биздин легендарлуу десек болот кеңеш тобунун жетекчиси Мүзүр Мамбетовго ыраазычылыгымды билдирем. Мына ошол жигит мени колдоп ырдап чыккының, жана сен өзүң үчүн иштеп чыгармачылыкка чыккының, мен сага сонун обондор жазып берейин, колдоом болсун, жардам болсун деп мага ошол адам аябай жардамын берген. Азыр дагы буюрса иштешем деген ойдомун мындан ары дагы. Ал эми ырларымдын сөздөрүн жазган биздин жаш акын, аркыл талант, чебер кол десек болот. Кочкорумдун мырзасы, кочкорлук жигит Бакай Карыбеков ушундай сонун гүлдүн, сөздөрдүн гүлүн терип сонун жазып берет. Сөздөрүнө дагы маани берип угат го элдер негизичи. Туура. Жүрөгүнө жеткен сонун сөздөрдү, курс сөздөрдү чыгарып, мына ушул эки жигиттин колдоосу менен ушул эки жигиттин гана ырларын ырдап келатам азыр. Эң сонун. Анан Келби мага деген ырымдын дагы обону Жони деген бир Оштун жигити бар. Аранжировщик, музыкант, өзүнүн YouTube каналдары бар. Күчтүү жигиттин обонуна жаралган. Бул ыр дагы азыр аябай жаштардын жүрөгүнө жетип, сонун угарман топтой алды. Чоң рахмат айтам Жониге дагы. Атын атасак от сүнөт дейт. Ар бир жакшылык кылган, жакшы колдоо көрсөткөн адамдардын аттарын ар дайым айтуудан мен эч качан тажабайм. Пауза болгонумдун себеби мен ушул биринчи концертимди 2023 өткөрдүм. Москва шаарында тушоо кесүү концертим болду. Анда мен ушул Алтын апакемдин ак батасы менен концертимди өзүм деп батасын берип, сонун кылып концертимди ачып берди эле. Андан соң эле көп өтпөй 2023-түн аягы ушул апамдын 90 жаш тоюн белгиледик Кыргызстанда. Барып ошол апамды жаркыратып өзүм алып чыктым эл алдына. 90 жаш торкулуу тоюн өткөрдүк. Андан соң эле бат эле ушул апамды кайра жоготуп алдым. Мен үчүн ошол жыл оор жоготуу болду. Ошол апамдын ийгилиги, апамдын азыркы менен ийгиликтерим, жетишкендиктерим мына ушул апамдын урматына деп келем. Ар дайым багыштап, Куран окуп, ушу жакындарыбызды жакшы көрөм деп айтуудан такыр тажабашыбыз керек экенин сездим. Ушул апам жөнүндө мындай сөз болсо эле мен ушул негизи бүгүн эфирге ыйлабайм деп келгем. Азыр ыйлабай туруп сөз жакшы апам жөнүндө жакшы сүйлөп берем деп келдим эле. Апам мен үчүн менин чоң дүйнөм десем болот. Апам ушул ырчылыктагы ушул апамдан калган мага бир кичине бир уюткудур деп билем да. Апам аябай сонун ырдаган адам эле. Мыскал апанын ырларын гана ырдайт эле. Ар кандай ыр кесе, андай райондордо өткөн ыр кесе сыноолор, жанагындай сынактар өткөн бир сонун иримдерди барып апам ар дайым ошо алдыңкы орундар менен келет эле. Мен кичирээк кезден билем да апамдын ырдаганын, ошол мага ошо апамдан калган бир аз уюткуу деп билем. Апамдай ырдай албайм, бирок ушул апамдан калган эме мага белек бир аз ушул талантым деле. Апамды жоготуп алдым 2023 ноябрь ошол той өткөндөн соң бат эле ошол бир айдын жүзү болбой эле апам өтүп кетти. Ошо менен мен дагы чыгармачылыгым токтоду. Ошо бир жылдай эч жак той-пой эч кандай бир ийдим эчтекага чыга алган жокмун. Апамды эскерип, Куран окуп дегендей ар бир жамандыктын дагы ушул өзүнүн сый-урматы бар да. Анан ушул жана кээ бир инсандар мындай эфирде сүйлөгөндө айтып калышты эле, мен мындай апам өтүп кеткенде сындым депчи, анан сынган эмне болду экен деп коет элем да. Анан көрсө сынган ушул экен да, мындай апам өтүп кеткени мен үчүн дагы мындай өтө чоң сокку болду да, мен дагы сындым окшойт. Мага баары бир болгон сыяктуу мындай болду дедим, болду ошо. Эми апам өтүп кеткенден кийин башка эмне? Бар алдыда эжеке. Биринчиден сизге сабыр тилейбиз. Күн ыйлабайм деп келдим эле. Ыйлабаңыз. Себеби азыр апаңыз сизди карап,
айтып атат, Зина, эмне ыйлап атасың деп урушат сизди. Ошондуктан ыйлабаңыз, апаңыздын жаткан жери жайлуу болсун. Сизге сабыр тилейбиз, сизге жана жакындарыңызга. Ошо убакыт дарылайт деп айтат го, бирок билбейм да качан дарылайт. Мен ушул апамды эстебегенмин. Бир да күнүм өтө элек да. Мен апамыз кантип жашайт экенмин, апам кантип эле апам каза болуп калсын дечим. Мен өзүм ушул жашка келсем деле мен даяр эмес экенмин да, ошол нерсеге даяр эмес экенмин. Ушу апамдын кетип калышы мен үчүн мындай күтүлбөгөн нерсе болуп кетти да, даяр эмес экенмин. Ошол мага аябай жүрөгүмө мындай чоң сокку болду да. Чоң жоготуу болду. Буюрса эми акыретте көрүшөбүз деп өзүм сооротом. Апам жаткан жери жайлуу болсун, бейиштик болсун каражаным деп Куран окуп, жыт чыгарып, эскерип турам. Айлам жок эми. Ошол калган ийгилигим, менин мындан аркы жетишкендиктеримдин баардыгы ошо апамдын урматына деп келем. Тилекке каршы баарыбыздын башыбызда бар бул нерсе. Ошондуктан мекендештер ата энебиздин көзү тирүү кезде сыйлап, урматтап алалы. Себеби ата энебиз бар, биз барбыз. Ата энебиз болбосо бул жашоодо биз эч ким эмеспиз. Бул чындык. Андан сырткары анда чыгармачылыкка өтөлү, ыйлабаңыз, көз жашты сүрүңүз, күлүп ушу 24 августта коюп аткан концертиңиз боюнча сүйлөшөлүчү. 24 августта Кудайым буйруса теплоходдо 3 сеанс менен концертим өткөнү турат. Концертимдин кадырлуу коногу кыргызымдын Кара Тору мырзасы, аранжировщик, музыкант, көптөгөн хит оундордун аткаруучусу. Мына инсандын ырлары Орто Азияга дагы хит болуп, белгилүү болуп, мына ошол инсандын ырлары менен биздин жаштарыбыз чоңойду десек болот. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон биздин мыкты ырчы жигитибиз Ильяс Абдуразаков менин кадырлуу коногум болуп, Кудайым буйруса концертте бир сахнада ырдайбыз. Ильяс Абдуразаков менен сиздер жаңы чыгармаларды жана ошондой эле дуэт ырдайбыз деп айтып калдыңыз эфирден сырткары. Ошол эми элге сыр болсун, буйруса концертте угушат. Эң сонун. Мына ушул видеонун астына эң жакшы жазган комментарийге бирөөсүн тандап алып, бир билет белекке бересизби? Берем. Чакыруу билет. Ким биринчи эң жакшы жүрөккө жеткен сөздөрдөн комментарий калтырган болсо, мына ошол конокко бизден бир билет. 24-күндө жолугабыз достор, андыктан эң жакшы, эң сонун комментарий жаза кетиңиздер. Билеттер барбы? Билеттерде ошол биздин уюштуруучулардын карталары, уюштуруучулардын номерлери белгиленген рекламада. Мына ошол номерге байланышсаңыздар болот. Биздин уюштуруучу жигиттерибиз, алып баруучуларыбыз, мына биздин Москва тамада борборунун мыкты сап башында турган тамадасы, ырчысы десек болот, шоумен десек болот, Тынчтык Жолдубаев мырза алып барат концертти. Уюштуруучу мына ошол мырза. Ал эми алып баруучу кызыбыз Нарын шаарынын төрайымы, көптөгөн иш чараларды, Келин Батыл деген бир сонун мыкты маданий иштерди алып барып жүргөн, сөзгө чечен бир кызыбыз бар, Талайкөл Токтобекова. Мына ошол эки алып баруучунун коштоосунда Кудай буйруса концертибиз өтөт. Андан сырткары дагы биздин Нарындын, Кочкордун, Жумгалдын, Москва тамада борборунун мыктылары аралашкан өзүмдүн агаларым, жердештерим, жакындарымдын коштоосунда өтмөкчү концерт. Эң сонун. Мекендештер, андыктан 24 август күнү мен дагы барам. Калуучулар келиңиздер. Зина Абдубакунова эжекемдин концерттин афишасына жана ошондой эле билет боюнча деп дагы номерлерди экранга жазып койдум. Мына ошол номерлерге чалып, билеттер калбай калганча азыртадан алып жетишип калыңыздар. 24 августта сөзсүз түрдө чогуу бийлеп, чогуу ойноп, чогуу колдоп келебиз өзүбүздүн таланттуу инсандарды жана Зина Абдубакунова эжекемдин экинчи тушоо кесип концертин. Асыл сөзүң деле мен кубат берерим, аламдан бийик болгон асыл экен. Таба албайм сизди сага карап өзүмдү түздөп келемен. Асыл сөзүң деле мен кубат берерим, аламдан бийик болгон асыл экен. Таба албайм сизди жарышып согот жүрөктөр, баса кадам
2019-жылдары ушул кеңеш тобу менен дагы иштешип жүргөн кезиңизде эсимде да. Мына ошолор боюнча да толугураак айта кетсеңиз. Ооба, мен 2018-2019 ошол кеңеш тобунун группасында мен солистка болуп кошо иштеп жүрдүм. Мүзүр менен чогуу. Анан учур келгенде 1-2 жыл иштеген соң мүзүр ошол эми сен өзүңчө бөлүнүп чыгармачылык менен иште, мен колдоо көрсөтүп жардам бергеним ушул болсун, мен сага ондор чыгарып берейин, сен эл алдына өзүңдү таанылтып чыгышың керек деген бир жакшы сөздөрүн айтып, мага колдоо көргөзүп, мына ушул ырларымдын баардыгынын дээрлик 90% мына ушул обону Мүзүр Мамбетовго таандык. Сиз ушул Москва шаарында жакшылык маарекелерде, тойлордо, жар кыз узатуу жана ошондой эле жээнтек тойлордо да кызмат кылып келесиз. Ошолор боюнча да айта кетиңизчи, ставкаңыз аябай чоң эмеспи? Ставкам чоң эмес. Мен сөзсүз эле бир бааны айтып тура бербейм. Эми той бергенде эле сөзсүз эле акчалуулар берет деген нерседен алыспыз. Баарыбыз тең ушул чет жерде жүрөбүз. Кээ бирөөнүн шарты болот, кээ бирөөнүн шарты болбойт дегендей, эми шартына жараша, сүйлөшкөнгө жараша кызмат кылып турабыз. Эңсин. Эгерде ушул видеону көргөндөр, жакын ортодо ушул той маареке өткүзөбүз деген биздин мекендештер Кыргызстанда болобу же Москва шаарында болобу, мен Алсу медиа каналынан көрдүм эле, сизди келип ырдап бериңизчи десе, скидка кылып бересизби? Ооба, сөзсүз скидка кылып берем. Алсу каналдан келдим дегендерге скидка болот. Көрдүңүздөр да мекендештер, мен сиздерге сонун скидка дайындап койдум. Андыктан кайрылыңыздар. Москва шаарында той маарекелерде, жакшылыктарда да кызмат кылган Алтын үн номинациясынын ээси Зина Абдыбакунова. Зина эжеке, анан сиздин ушул Сен экөөбүз деген чыгармаңыз азыркы учурда Казакстанда аябай хит болуп, андан сырткары Кыргызстанда, Москва шаарында деги эле бүт бар жокто азыркы учурда аябай хит болуп аткан учурда, мына ошол ыр боюнча айта кетиңизчи, автору ким? Сен экөөбүз чыгарманын обону ошол кеңеш тобундагы жетекчиси Мүзүр Мамбетовго таандык. Ал эми сөзү болсо ошо Бакай Карыбеков таандык. Мен негизи дээрлик ырларымдын 90% мына ушул эки инсанга таандык да. Учурдан пайдаланып ошо жаратмандарыма ар дайым алкыш айтып келем. Чоң рахмат дегим бар. Анан Сен экөөбүз чыгармасы ошол Казакстанда дагы жакшы угарман топтой алды. Мына ошол Казакстандын бир белгилүү ырчысы Айбек Кайбулла деген ырчы жигит мага бул ырга куда түшүп келди. Буюрса биз чыгармачылыкта чогуу иштешели, мына ушул ырыңызды мага бериңиз, менин ырларымдан сиз алып ырдаңыз деп анан бартер жолу менен Сен экөөбүз чыгармамды мына ошол Айбек Кайбулла азыр учурда Казакстанда ырдап жатат, казак тилине оодарылып. Мен анын ошол дагы бир 2 ырын алдым. Буюрса концертимде ырдап чыгам. Ал эми Сен экөөбүз ошол казак тилинде дагы аябай жакшы угарман топтоп, учурда ошол казактардын бир белгилүү бир сериалдарына саундтрек болуп жүктөлүптүр. Анан мени кубандырат. Албетте кубандырат. Ушинтип ырларыбыз ушу элдин жүрөгүнөн орун ала берсин, угарман топтой берсин. Ошол чыгармачылык жолунда. Эң сонун. Сизге маегиңизге чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе сизге эркин микрофон берсем. Бизден урматтуу Москва шаарында мекендештер, учурдан пайдаланып баарыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Биздин кыргыз элибиз өзү негизи ырга дагы, бийге дагы, ишке дагы бардык жак колунан келе турган негизи биз күчтүү экенибизди билем. Мына ошол күчтүүлүгүбүздү далилдеп дагы бир жолу келип эс алып, чер жазып, ошо бир күндүк проблемаларыңардын баарын четке кагып туруп, келип бир сонун эс алып, кереметтүү ысык көлдү бир элестетип туруп, ошол ак кеменин үстүндө чогуу ырдап, бийлеп кетиңиздер деп мен баарыңыздарды күтөм буюрса. Эң сонун. Урматтуу мекендештер, сиздерди Зина Абдыбакунова эжекем менен толук эле тааныштырганы, толук эле маалымат алып бергени, концерт боюнча дагы аракет кылдым. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо же болбосо концерт боюнча кайрылуулар болсо, билет алуу үчүн болсо, экранга мен номер телефондорун жазып койдум. Мына ошол номерлерге кайрылып, 24 август күнү Зина Абдыбакунова эжекемдин концертинде биз менен чогуу болуңуздар. Мен дагы барам. Мен ал жерде бездельник болуп жүрбөйм. Мен сөзсүз түрдө баарын кадрга алып, YouTube каналга толук чыгарам. Андыктан менен дагы Зина Абдыбакунова эжекеме дагы жакшы ой пикириңиздерди жазып, каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. 10 сентябрга чейин азырынча границага каттап атышат, андыктан жетишип документтериңиздерди тактап, даярдап, баарын ордуна келтирип алыңыздар. Экранда турган номерге чалып, Бакыт агама кайрылып, жолдо сиздерге жардам берет. Пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол акысы болсо болгону 9000 рубль. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, аман эсен кирип чыгыңыздар.